Сиздер элибиздин башына кандай кыйын кысталыш күндөр келсе да, кабагым кашым дебей, мугалимдик улуу касиетиңиздер менен жоктон бар кылып, караңгыдан жол таап, изденүү жана умтулуу менен балдарыбызга билим берүүнүн түрдүү усулдарын жаратып, мугалим деген улуу атты бийик кармап келе жатасыздар. Бүткүл өмүрүн агартуучулукка арнап, көптөгөн шакирттерди тарбиялаган Каныбек Исаков 51 жыл гана жашады. Аз өмүрүн натыйжалуу жашап өткөнгө аракет кылган окумуштуу түбү жок илимдин жолуна түшүп, филология илимдеринин доктору, Жапониянын Сока Гакай университетинин ардактуу профессору, Түркиянын Кастамону университетинин ардактуу профессору болду. Билим берүү министрлигиндеги өтө көп көйгөйлөрдүн бир жыйындысы топтолуп калганда. Мол сандагы монографиялардын, илимий иштердин жана публицистикалык макалалардын автору болгон жаратман инсан тирүү турганда илим билимди өнүктүргөн пайдалуу далай иштерди жасамак. Бизде бир топ иш аракеттер болду. Мына 3 жылдан бери 4 жыл болуп калды. Кабыл алуу онлайн режимде кабыл алуу. Каныбек Исаков көп жылдарын Ош мамлекеттик университетин гүлдөтүүгө арнады. Аз убакытта 12 жаңы корпус куруп, заманбап технологиялар менен жабдууга жана Россиянын окуу жайлары менен кызматташууга жетишти. Спорт комплекстерди, лабораторияларды, санариптик лабораторияларды, виртуалдык лабораторияларды түзүү жагынан бир топ иштерибиз болду. Анан коррупцияны демонтаждоо боюнча. Акыркы жылдарында билим берүү жана илим тармагын татыктуу жетектеп, бир топ өзгөрүүлөрдү жасаганга үлгүрдү. Иш билги, кесипкөй жетекчисинин шакирттери, бирге иштеген кесиптештери жана жалпы эле илим билим чөйрөсүнүн өкүлдөрү унутпайт. Агайыбыз бир эле окумуштуу жетекчи эмес, чыныгы устат эле, атай эле. Жаштарга, студенттерге, шакирттерге абдан камкор, баардык жагынан ушу дем күч берип, багыттап, ушу кандай иштерди аткарбайлы, ошондой учурларда сөзсүз дымак берип, бизди шыктандырып турат эле. Акылы менен адамкерчилиги жуурулушкан асыл инсанды мурда өзү иштеген Ош мамлекеттик университетинде жакындары, жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, окуу жайдын эмгек жамааты жана студенттери эскерип узатышты. Маркумдун сөөгү кичи мекени Кызыл Тейит айылында жерге берилди. Артында бир уул 3 кызы калды. Кыял Шаршеева, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.